Уланталык студия номери 68 06 06 0552 68 06 06 WhatsApp номери аркылуу темага байланыштуу суроолор болсо мен албетте жооп алып берүүгө аракет кылам. Анткени абдан көп, баарына аракет кылып атабыз. Бабанов келсе, Бакыт мырзанын ою кандай өзгөрүшү мүмкүн экен, бир кезде эң жакын санаалаштар эле ушуну сөзсүз берип койсоңуздар деп өтүнүп атат. Мындай деп жооп берейин. Biz президент шайлоонун астында биз тандем түзүп чогуу чыкканбыз. Бул биринчиден тандем түзгөндө биз кол койдук. Бул жоопкерчилик жана милдет болуп калды. Бул шайлоонун астындагы шайлоого процесске. Биз утулдук. Утулгандан кийин мен дагы Өмүрбек Бабанов дагы биз утулдук деп биз куттуктап азыр тамашалап атпайбы? Азыр кичине сындасам Атамбаев дары болсун деп эле баягы видеолор, роликтер чыгарып атпайбы? Биз ушунда мына Назарбаев кетти, кандай жакшынакай президенттер барды куттукташты. Бул деген өзүн баягы мындай традиция. Атамбаев өзү деле Назарбаевди куттуктады. Ушундай жакшы иштедиңиз тиңдемде. Ошонун баардыгын биз эске алып, ошонун баардыгын биз куттуктап, өзү сөздү айтып, биз баардыгын аткардык. Мен ошол мына Руслан Айтбаевич да бул жерде отурат. Бүгүн бул коалициянын атынан келип атат өзү негизи. Мен өзүм милдетимди жана жоопкерчилигимди мен так аткардым. Анын келишимибиз ушул боюнча шайлоо бүттү. Ал келишим боюнча мен так аткардым. Бүгүнкү күндө азыркы учурда мен ачык айтканда мен бул процедурага, процесске мен киришкен жокмун. Мен киришпей мындай өзүм позициямда турам. Өзүм кандай вазипамды Кыргызстан үчүн мен аткарганга дайыма даярмын. Ошон үчүн баягы жогоруда айтып кеткендей, бул жерде азыр бүт мындай айткандай колдоо азыр мамлекеттин бийлигинде. Баягы айтып кетпедимби? Бир кандай провокация болуп кетпесин деген ойдомун. Ошон үчүн позициям мен эл үчүн болот позициям. Мени көп дагы сындады. Мен ачык айтканда мен баягы бириккенде мен аны сезгем. Мен көп нерсеге утулам. Мисалы, мен мага бере турган добуш кетет, кийин ал келечекке мага рейтингге таасир этет. Мен аны сезгеммин. Мен аны билгеммин. Бирок ал жерде бириккенде биз мамлекет үчүн ойлонгонбуз. Мен ошол Кыргызстанды өзүбүздүн көз караш менен өнүктүрөлү деген ой менен болгон. Бирок тилекке каршы ал болгон жок. Эгерде Бабанов камалса, анда бийликтин рейтинги төмөндөп кетпес бекен? Ушуну дагы бийлик эске алышы зарыл. Консенсуска барса жакшы болот эле деген пикирин жолдоп атат да. Негизи Бабанов дегеле республика бийлик менен консенсуска барып иштөөгө даярбы бүгүн? Бул туура суроо. Эми саясатта Кыргызстанда сөзсүз консенсус керек. Сөзсүз сүйлөшүү керек, сөзсүзчү. Оппозиция менен бийлик бул эки баардык эле Кыргыздын жарандары, Кыргыздын чыгаан уул кыздары. Биздин саясий элита, атаандаштар, саясий атаандаштар бул эл душмандары эмес, бири-бирине душман эмес. Ал саясаттан пикир келишпестик болушу мүмкүн. Бирок алар баардыгы Кыргыздын чыгаан уул кыздары да. Ошондуктан сөзсүз сүйлөшүү болуш керек. Консенсус болуш керек. Андай сүйлөшүүлөргө мен айтып атпаймынбы, мен акыркы 10 ай катышкан жокмун эми Өмүрбек Токтогуловдун маселеси боюнча сүйлөшүүлөргө. Бирок сүйлөшүүлөр болуп жаткандыгы боюнча кабарым бар, бирок мен анын жыйынтыгын билбейт экенмин. Эми анан акыркысында билесиздер, Кыргызстанга мына Өмүрбек Токтогулович келатат, эртең келет. Сүйлөшүү сөзсүз болуш керек. Себеби дегенде бул дүйнөлүк эле практикада, дүйнөлүк практика. Шайлоодо, саясатта бири-бирине карата сын пикир келишпестиктер айтылышы мүмкүн. Бирок мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы болгондо жеке кызыкчылыкты, жеке амбицияны коюп туруп, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын ойлош керек. Дагы угарман жазган экен, эгерде сценарий республика каалагандай болбой калса, анда орустар айтмакчы братья по несчастью дегендей эле Атамбаев менен биригип кетүү коркунучу дагы жаралбайбы дегеле анын позициясы бул жаатта кандай болду экен деп кызыгып атышат.
Бабанов өзүнүн оюн өзүнүн интервьюсунда айтпадыбы? Ал көрбөй калгандарга айтайын. Ал маселе боюнча интервьюсунда да айтты. Бир тарапка бир саясий күчкө кошулуп, бир саясий талаптарды койгонго менин эч кандай ниетим жок деп айтпадыбы? Эң негизгиси эле мага ачылган иш бул саясий иш болгон үчүн Кыргызстанга кайтып келип, эгер мукташтык болсо президентке жардам берүүгө, өкмөткө жардам берүүгө, экономиканы өнүктүрүү боюнча, инвестициялар тартуу боюнча, жаңы технологияларды киргизүү, билим берүү боюнча жардам берүүгө даяр экенин ал билдирбедиби? Эгер кереги жок болсо, ал эми бул Өмүрбек Бабанов, Бакыт Эргешевич булар ишкерлер да. А ишкерлердин дагы бир кандай гана сындабай эле жакшы сапаты бар. Булар чачылганды эмес, булар чогултканды билет да. Бул жакшы сапат. Менин оюм ушу боюнча айтып кетейинчи. Баягы Атамбаев мени билип кетеби деген сөз болбоду. Ооба, эң көп суроо болуп атат. Артка калчай карасак, шайлоо кезинде Алмаз Атамбаев Бабановго кандай деген сөздөрдү айтты. Ошол учурда мага да айтты. Мага мисалы мен өзүм сөзүмдө өзүм эсимде кала турган бул мындай сөз деген сөздөрдү айтты. Мен каленым железом буду выжигать деген сөздөрдү айтылды. Бул бир. Экинчиси, Бабанын үстүнөн иш козгогон кимдер? Дагы мен кайталап кетейин. Заказной кылмыш иштер мына ушул кездеги модага айланып кеткен. Оңой болуп калган. Мына Текебаев отурат. Текебаев Маевский жалган аферисттин сөз менен, показания менен ошо Текебаевди камап коюшту. Текебаев канча деген иштер жасаган. Канча ушу биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө мына түптөлүшүнө канча салымдар кошкон. Ошого карабастан 7 апрель 24 мартта ушул парламентаризмди киргизем деп канча деген иштерди жасаган. Ошого карабастан Маевскийдин авторитети жогору болуп калды, ушул Текебаевдин авторитети кичи болуп калды. Ошонун баарын эске алыш керек. Ошонун баарын эске алып, мен кошулушун боюнча мен ишенбейм, ачык сөз.